Менин колумда турган мына ушул ПЦР тесттердин бардыгы жасалма. Аны кесиптешим Мээрим Кызылдай акчага сатып алган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ПЦР тесттерди жасаган шылуундар ого эле аз 100дүн 1 деп айтканы менен кесиптешим иликтөө жүргүзүү учурунда андайларга абдан көп кездешкен. Арасында лицензия алган лаборатория дагы бар. Андан сырткары башка дагы бир топ шылуундар бар. Биз азыр алардын аттарын атап жүзүн ачабыз. Улуттук коопсуздукка байланыштуу, саламаттыкка байланыштуу, өлүм өмүргө байланыштуу маселеде Кызылдай акчаларды жасап кыны калган шылуундар кимдер? Билиш үчүн биз менен чогуу болуңуз. Мээрим министр аябай аз мындайды жасагандар деп атат, бирок өзүң башкача көрүнүштү көрдүң. Кантип башталып калды ушул иликтөө? Бул маалымат мага Facebook'тагы досуман келип түштү. Ошол досум Россиядан бери ушундай жасалма ПЦР тест менен Россиядан бери келген экен. Айтты, ушундай жасалма ПЦР менен тест менен келгендер абдан эле көп. Ушуну журналисттер иликтөөгө алсаңар жакшы болмок депчи. Анткени өзүңөр билесиңер, оору кантип тарап атат. Ошол себептен бул маалыматтын чынтыгын билүү үчүн мен алгач ошо Бишкектин жанындагы, анан айрым ошо баягы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эл көп каттаган чек ара бекеттерине барып көрүүнү чечтим. Ошол чек ара бекеттерине барганда бул маалымат толугу менен тастыкталды. Биринчи ак жолго бардым. Ак жолго барганда мен ПЦР тест керек эле дегенде эле элдин баары эле ошол жердеги иштеп ошол жерде алектенген кишилердин баары чуркап келип эле жабалактап калышты да. Каяка барасың, эмнеге керек, эмне үчүн лабораториялардан албай атасың деп. Анан мен атайын өзүнчө бир легенда даярдап алган элем да. Россияга учат элем, бирок Бишкектен ПЦР баягы тапшырсам положительный чыгып атат, мага отрицательный. Положительный чыгып атат. Жакында эле ковид менен оорудум эле, мага жасалма жол менен отрицательный деген тест керек. Ушул жакта жасайт деп уктум дегенде эле. Анан мага дароо эле ошол жерде ПЦР тести жасаган баланын номерин таап беришти. Ал баланы өздөрү Бека Малыш деп айтып коюшат экен. Бека Малыш. Бека Малыш ошол жерде ак жол автожол бекетин тейлеген ошо жигит экен да. Өткөндө бир казактыкы эмнеде ошондо тапшырып келген экен, семьясы менен көлдөн эс алып келип, өзүнүн баласын ичип калдырды. Киргизбей коюп, кайта чыккандан ошо балага алып барып бүтүрүп киргизилген да. Анан ушул Жылдызбек байкеден Бека Малыштын номерин алып алгандан кийин мен Бека Малыштын өзү менен байланыштым. Ал телефонун алып, мага 3000 сомго жасалма ПЦР тести жасап берүүгө даяр экенин билдирди. Көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Эртесүнү мага саат 3-4дө даяр болуп калат деп айтты. Ошол белгиленген убакытка барып, Алматинка бизнойдон мен жасалма жол менен Бекадан ПЦР тести сатып алдым. Эч кандай мурдумду чукуткан жокмун, анализ эч жакка барып тапшырган жокмун. Бека мага келип ушул кагазды берди. Мен карасам бул Банецкийден бланк экен. Сурадым: Бека, сен Банецкий менен иштешесиңби? Банецкийдегилерде ушинтип жасайт бекен десем, жок, мен алар менен ооба иштешем. Бирок алар баягы бейтаныш адамдар менен иштешпейт, биз менен гана иштешет. Менин кишим ошол жакта бар, ошолор мага жасап беришет деп мени ишендирди да. Буга чейин Аквалаб менен иштеп келген экен. Өзү айтып атат да, Бека ошо Аквалаб менен иштеп келдим эле, ал кишини жумуштан кетиришти, мен ошон үчүн Банецкийде азыр Банецкий менен иштешип атам деди да. Азыр ушул Бека Малыш менен биз жана Алматинка бизнойдон баягы сатып алган видеону атайын жашыруун камера менен тартып алганбыз. Мына ошону көрөлү. Бека Малыш бул видеодо мындай эч кандай кооптонбойт, эч кимден коркпойт, өзүңөр көрсөңөр болот. Эркин эле. Эркин, эч ким мындай кооптонуу жок, сактануу жок. Көчөдө эле келди кадимкидей. Нан саткандай эле келип мага карматты, акчаны кадимкидей эле чөнтөгүнө салып койду мындай. Бека, менде вопрос болбойт да, Вопрос болсо же вдруг Только ошо температурадан эле болушу мүмкүн. ошондон вопрос болсо, если президентке бул десе Эмнеси? оригинал, моусу ксерокопия. Плюс оригинал, плюс ксерокопия. Все хорошо. Короче, если президентке вопрос болсо, ошол жерде медик кыздар отурат, жаш кыздар эле отурат, где-то 500 сом берип коебуз, вопрос болсо. Аерден да акча. Я. Аерден да акча беремби дейм. Эми эже Кыргызстанда жашоосунда болуп калды бизде. Бир аз арзандап берсеңиз болмок да ушул. Коопсуз болот. Серьезно, чын өзүбүзгө
Менде да тааныш кыздар көп кетем дегенчи, аларда деле ушундай проблема. Сизге жөнөтсөм болобу? Сизге жакшы болмок да клиент. Сизге макул, но бирок арзандатып бере албайм. Тогу деп турган жеринде мен сизге башында эле айткам, болор басында айткам, андан ылдый деп бере албайм. Бул нормально да, Банецкий? Банецкий. Эмнеге кымбат? Ошондой болот уже. Эмнеге? Положительно у вас, зато. А если мындай эмеси жок эле? А Жөн если эле арзаныраак мындай- жасатам деген. Если мындай жөн эле бат жасатып берсең дегендер болсо, 1700 сомдон 2000 сомго чейин болот. Банецкийге барганыңарда эмне деди? Бул справканы көтөрүп алып, биз Банецкийге бардык. Банецкийге барганда эле алгач биз баягы жетекчилигине кирерден мурун кадимки эле медайымдарга кирип, ушул кабылдамага кирип, ушул ПЦР тестти дагы бир чыгарып берип койгулачы дедик да. Дагы бир нускасын. Дагы бир нускасын чыгарып берип койгулачы дегенде, алар эч кандай бир мындай аларда деле мындай күмөн саноо болгон жок. Алып эле ПЦР тесттин оригиналын издеп киришти да. Мен ага чейин ксерокопиядан чыгарып алган болчумун да. Анан издеп эле базадан таппай калып эле бир кыздай болуп калышты да. Жок. Бул алардын базасынан чыккан жок. Чыккан жок, алардын базасынан чыккан жок. Базадан таппай калгандан кийин эле бул жасалма деди. Кандайча жасалма дедим. Менде турбайбы? Билбемиш болуп туруп, кандайча жасалма? Бул тест турбайбы десе, жок, бул жерде базада жок биринчиден деди. Экинчиден бул ПЦР тестте шрифттер ар кандай жазылыптыр. Даталар, баягы пациенттин аты жөнү киргизилген жерлер Эриал менен, ал эми основной негизги жазуулардын бардыгы Times New Roman менен жазылган экен да. Анан ал жерден чыгып алып эле жетекчилигине кирдик. Жетекчилигине киргенде бизге коммерциялык директору чыгып, бул кагаздарды көрүп туруп эле бул жасалма экенин бизге айтты. Биздин ПЦР тесттерин жасалганы аябай көп аныкталды. Биз өзүбүз тилекке каршы өзүбүз аныктап кармак алып атабыз дагы. Тияка кайрылабыз, жыйынтык жок да. Укук коргоо органдары жыйынтык көрсөтпөйт силерге. Укук коргоо органдары 10 жолу киришти мага. Аларга мен данныйларын да бүт алып бергенбиз. Алар өздөрүнүн жолдору менен иштешип, кармаждык деп да айтышты, бирок биз билбейбиз. Элестеткиле 5000 сомдон күнүнө 200 миң. Силердин бар бланкыңар. Биздин бланка менен момундай поддельный. Алардын кээ бир эле жеринде шрифтинде же болбосо баштамгасында ушундай эле өзгөрүүлөр болуп калса, калган бар. Биз ойлочук да QR коддон эчтеке кыла албайбыз. Мун печатталарда жасай беришет барыбыз. QR кодду жасай албайт деп ойлогонбуз да. Телефон салса эле шартындап эле чыгып коет. Демек, министр айтып атпайбы, аз эле мындай өтө сейрек депчи, андай эмес экен да? Бизге Банецкийдин коммерциялык директору өзү айтып атат. Бир күндө 200 ПЦР тестти жасалмалап саткандар болуптур деп. Биз канча жолу кайрылдык, бирок тилекке каршы токтобойт деп айтып атат да бизге Ошондой Банецкийдин. элестет, Бекам Алыш сага 3000 сомдон сатса, бир күндө 200 тест болсо 600 000 сом болот да. Туура. Орточо 3000би же андан аз арзаны барбы, кымбаты барбы? Бул Банецкийдин өкүлүнүн айтымында 5000 дейт. 5000ден $100 чейин экен. Жасалма жол менен ПЦР тест жасатам деп келгендерге 5000ден $100 чейин жасап беришет экен. Ким алат аны? Ошо мен да ушундай суроону узаттым. Кимге кереги бар ушундай жасалма жол менен десек, ушул көпчүлүк билбей алышат экен. Көбүнчөсүн ошо баягы карапайым элдер келип эле топ-топ болуп келишип эле баягы. Анан бул жерден аларга WhatsApp номерди кетип аткан теги келаткан жагынан карматышат экен. Могу WhatsApp номерге чалсаң, ушул жерден сага ПЦР тести жасап беришет. 2 саатта даяр болот деп. Алар келишет экен дагы, бул жерден ошол киши менен байланышат экен дагы, анан аларга 2 сааттын ичинде ПЦР тесттер даяр болот экен. Даяр болгондо баягы учуп кеткендер учуп кетет экен. Ар кандай себеп менен уча албай калгандар, ПЦР тесттин срогу өтүп кеткендер же болбосо жоготуп алгандар келип Банецкийге келип сураганда эле билинип калат. Жасалма экени билинип калып атыптыр да. Мына ошентип бул жердеги тарых бүттү, анан таласка жөнөдүң. Негизи ушу мага келген маалыматтар боюнча ушу Ош облусунда дагы ушу жасалма ПЦР тесттер, анан ушу Талас аймагында дагы жасалма ПЦР тесттерди жасагандар көп деп маалымат түштү да. Анан өзүм Таластан болгондон кийин баягы тааныштар аркылуу алгач сурап көрөйүнчү дедим да. Тааныштарыма чалып эле ушундай ПЦР тест менен маселе кандай болуп атат десем эле,
эмне силерге керекпи деди да. Керекпи дегенде эле ооба мага деген абдан бир жакка учканга керек болуп атты эле. Жасап бере аласыңарбы десем, ооба келсең жасап, жасалма жасап бергиле, анализ тапшырбастан эле мага ушундай отрицательный жыйынтык керек эле дегенде эле макул дешти. Ошо менен баягы таласка барып көрөйүн деп чечтим. Таласка барганда элден сураштырганда мындай абдан элде бул баягы көнүмүш адаттай эле болуп калыптыр да. Баягы дүкөндө нан барбы дегенде эле ПЦР тестти кайрадан жасатсам болот десең эле тетиги таразга каттайт, ошого чалсаң ошол билет, ошол күндө барып келип атат деп эле сразу эле баягы жолун көрсөтөт. Ал жерде көрөрмандар үчүн тактап кетели, Талас чек арасында күнүнө ар бери өтүп тургандар бар. Себеби дегенде ал жак менен соода сатык күчтүү. Талас баягы түштүк аймактарга караганда Бишкекке жакын болгону менен баягы болгон ока ташын бардыгын Тараздан ташып ичет да. Илгертен эле. Ошол себептен бүгүнкү күндө эл түздөн түз баягындай ол ээн эркен катталбаганы менен бүгүнкү күндө жүк ташыган унаалар кирип чыгып атышат да. Башкы талап ошо ПЦР тестти көрсөтүш керек отрицательный жыйынтыгы менен. Мисалы суткасына же болбосо 2-3 суткада бир кирип чыккандар такай көрсөтүп турушу керек. Ооба. Анткиси келбей, анан кийин жасалма Таразга кирүү үчүн 500 сомго ПЦР тести жасалма жасатып алышат экен. Балдар ПЦР тесттерди жасаган балдар чегара бекетинин оозунда эле акча алмаштыруучу жайдын ичинде отуруп эле 2 сааттын ичинде эле даярдап берип коет экен. Мисалы үчүн мага бир Мелис аттуу айдоочу менен сүйлөшкөндө ал айтты, өздөрүнүн WhatsApp группасы бар экен. Ошол жерде ким мисалы үчүн эртең Таразга бара турган болсо, WhatsApp'тан эле жазып коюшат экен. Эртең мен барам, мага жасап берип койгула депчи. Паспорттун бардыгын, сүрөттөрүн WhatsApp'тан эле салышат экен. Барып эле чегаранын оозуна барып эле ошо акча алмаштыруучу жайдан алып кирип кетишет экен. Жана QR коддон аты чыгып калып атат го. Ошондо эмне башында бир жолу тапшырып койгонсуңар, анан данныйыңар кирип калганбы же кандай ал? Билбейм, ошону интернеттен сатып алып десек, анан бир жыл сураган экен анан. Билбейм. Силердин данныйыңар QR код деметкенде силердин данныйыңар чыгат экен да. А бирок жана интип тест мурдуңарга салып эч нерсе кылып тапшырбайсыңар, Жок. Жөн эле бияктан WhatsApp'тан эле айтып койсоңар, мен эртең баратам деп эле. Бул жигиттен интервью бер, ошо алып жүргөн тесттериңди бер мага деп журналист экенимди айтканымда тилекке каршы ал аябай агрессивдүү мамиле кылып, мындай бул жакка мындай аралашпай башка ишимди Бишкекке барып эле улантуумду сунуштап, жада калса бул жерде баягы тамырлашып кеткен система экенин, мындай криминал турганын айтып, баягы мен аябай мындай телефонумду чаап жиберем дегенге чейин барды да. Башка айдоочулар менен да сүйлөшүп көрдүм. Алар дагы ушундай эле системаны, мисалы үчүн Бакай Ата районунун, Таластагы Манас районунун айдоочуларын баары тастыктады. Бирок ачык маалымат берүүдөн бардыгы баш тартышты да. Себеби дегенде ошондой жасалма тестке алардын оокат тиргилиги байланган. Ооба, айтып атышат, ачык эле айтышты. Кыргызстанда билесиңер жашоо кандай болуп атат, айлык акыбыз аз, эч кандай жумуш жок. Биз болсо эптеп ушул 500 сомду төлөп 3 күнгө Таразга кирип чыгып атабыз. Силер ошону дагы бизден алып коеюн деп атасыңар деп мени абдан жаман көрүштү, чынын айткандачы. Бир чети мындай дилеммада алар эми тиргилигин кылыш үчүн күндө кирип чыгат. Бирок күндө мурунду чукутуш бул аябай зааркануу. Экинчиден 1700дөн жанагы расмий тарифти төлөш алардын чөнтөгүндө дагыдан кыйын. Туура. Ошону ачык эле айтып атышат. Бирок алар деген жасалма документ менен колдонуп, кандайдыр бир коркунуч келтирип атат да. Балким ал жактан ковид жугузуп келип аткандыр. Ал тууралуу ойлонгон эч ким жок. Мага жанагы Мелис деген айдоочу айтты. Ушул баягы март айында билесиңер, Таласта ушул кеңеш айылында жасалма ПЦР тест жасап саткан балдар камакка алынган болчу да. Аны ошол учурду мага мисал келтирди да, окуяны. Ошол учурда деди, биз бир жумача оокатыбыз токтоп калды деди. Эч жака бара албай калдык, мындай чыга албай калдык дейт да. Жасалма кылып берген. Азыр эгерде сен монун баарын ачыкка чыгара турган болсоң, биздин оокатыбыз дагы токтоп калат деп абдан кооптонушту да. Ошентсе дагы мага жасалма ПЦР менен баягы кирип чыккан айдоочулардын бирөөсү мага өзүнүн эски бир колдонулбай калган ПЦР тестин берди. Мына азыр ошону карап көрсөңөр, бул ПЦР тест Санэпидем көзөмөлдүн
мөөрү менен чыгарылган. QR коду да иштейт, бирок QR кодду терегиле турган болсок, ал жерде баягы Санэпидем көзөмөлдүн сайт эмес, кадимки эле Google дискке PDF бир документке ссылка ачылат да. Азыр эле көрбөйлүбү мынакей, телефон менен азыр бул QR кодун телефондун фотоаппараты менен тартып көрсөк, чын эле 10189 деген Google дисктеги PDF файл ачылды. Ал PDF файлда ушул тесттин сүрөтү турат, бирок бул эч бир сайтка, эч бир мекеменин сайтына байланган эмес. Кызыгы мен ушул айдоочулардан сурап көрдүм да, негизи ПЦР тест тапшырып көрдүңөр беле депчи. Десем, мурнуңар чукутуп көрдүңөр беле десем, мындай бирөөсү дагы чукутуп көрбөптүр да, мындай билбейм кандай болот. Каяктан негизи тапшырса болот десең, аны да билишпейт да. Анан ошол жерден мына ушундай тесттен бир топ кармап жүргөн бир адамды кездештирдим. Ушул ПЦР тесттерди жасап жаткан акча алмаштыруучу жайды табуу үчүн мен Чоң Капка өткөрмө бекетинин аймагына бардым. Ал жерге барганда ошо айдоочулардан сураштырганда эле анализ тапшырбастан жасалма жол менен ПЦР тестти кантип алсам болот дегенде эле жүрүңүз деп эле жөнөдү. Анан барып эле мага ошо чек аранын оң тарабындагы бир 2 кабаттуу имаратты көрсөттү да. Ушунун экинчи этажына барсаң, Назира аттуу айым бар, ошол жасап берет депчи. Анан ал жака басып жолду кесип өткөнчө эле менин артыман 2 жигит келип эле "Чоңгуз, сага ПЦР тест керекпи?" деди да. Көрсө ошол бул жигит мага айдоочулар айтып аткан жигиттин өзү экен да, көрсө. Акыры табылды. Акыры өзү келип атпайбы менин артыманчы "Сага ПЦР керек беле" деп. Анан мен Турцияга кетмекмин. Турциядан ушу Турцияга кеткенге жасалма жол менен жасап бергиле, мага арзаныраак керек болуп атат. 1000 сомго жасата албайм, 500 сомго керек десем. Сен каяк менен кетесиң? Аэропорттон учасың да, аэропорттон биздин ПЦР тесттер өтпөй калат деди да. Кандайча өтпөй калат десе, а жерде жабдуулар бар. Биздики өтпөй калат. Биздики Тараз менен эле Россияга дейт да. Бул эми ошол аябай примитивдүү да, ошон үчүн айтып атат өтпөй калат. Көрсө, бул жигит өзүн Алишер деп тааныштырган жигит 500 сомго Казакстанга өткөн жүк ташыган айдоочуларга жасайт экен. 1000 сом болсо Россияга барган айдоочуларга жасап берет экен. Мен болбой эле мага арзаныраак керек, лабораторияларга барып тапшырбайм дегенде, машинасынан бир коч ПЦР тестти алып чыгып мага көрсөттү да. Көрдүңбү, биздики печаттарыбыз баягы көк түстө эмес, кара эле түстө, алда тесттен деле көрсөңөр болот. Өтпөй калат деди да. Справка для граница да. Эртең жакка барганда аэропортко айтат да, вот сизге ойлойсуз, жакта доктор чыкпай калат справкаңыз. Подделочный депчи. Да? Тем более аэропортто. Местный жазып бергенде, өзүнүн сураларын берет. Местный жазып берет. Обычный, нелегальный. Анан бирок андан баш тартып, баягы бараткан Назирага бет алдың. Бул жигиттер менен сүйлөшкөндөн кийин Назирага кирдим, 2-кабатта. Ал жерде Аквалабтын лабораториясы жайгашкан экен. Биз Аквалаб кадимки эле көрүп жүргөн, кадимки эле өзүн абдан алдыңкы лаборатория деп эсептеген Аквалабтын филиалы бар экен. Ал жерден Назира аттуу медайым мени күлүп жайнап тосуп алып эле ага чейин ага тааныштар аркылуу чыгып легендамды жеткирип койгом. Турцияга учат экен, срочно жасалма ПЦР тест керек, отрицательный жыйынтык менен деп. Анан ал мага ошол 1700 сомго отрицательный тестти мурдумду чукубастан эле тамагыман кичине мазок алып жасап бере турган болду. Бул албайсыз эле да. Сен мага ышаныч да. Азыр мен тамагыман кичине болду, албайм. Тамақтан не аласың? Мазок алып кичине. Анан эртең менен жөнөтөм. Бүгүн кетип жок дейм. Мен сага поплатам. Жок эртең дагы. Бул маалыматты алгандан кийин Бишкекке келип, Аквалабтын өзүнүн башкы кеңсесине
кайрылып көрүүнү туура чечтим да. Анан кийин интернеттен ушу башкы кеңсесин эстесем такыр чыкпай койду. Колл-центр бар экен. Колл-центрине чалып, ушундай силердин кызматкериңер жасалма ПЦР тесттерди жасап жатканы тууралуу менде маалымат бар, комментарий алышым керек эле деп билдирүү калтырдым. Сиз менен жетекчилик байланышат деген 2 жумача күттүм. Эч ким менен байланышкан жок. Ошол себептен мен аларга мындай темирдей далил көрсөтөйүн деп баягы Назира менен кайрадан байланыштым да. Бишкектен эме болуп калды да, меники положительный болуп атат, Банецкийден тапшырсамчы. Анан ошон үчүн сизге чыгып аткам да, өткөндө мурдун чукуткандан корком деп атпадым беле. Айла жок, тапшырдым да, бирок ошо положительный чыгып атат. Жуктуруп алыптырмын, ооруган деле эмес болчумун, анан ушундай болуп атат да. Эртең канчада? Мен ошондо канчада алып калам? Эртең мен эме кылам, өзүм бияктан таза кишилердики эметип коюп, бияктачы. Таза кишилердикин жазап коюп, айткам медицинаге. Мени камап жүрбөйсүн анан. Анан кийин сени эме кылам, бияктан ала аласың результат. Ошол эле күнү барып мен ага 2000 сом банктык картасына котордум. WhatsApp'тан өзүмдүн паспортумду салдым, ал банктык картасын салды, 2000 сом котордум. Эртесүнү саат 10-да эртең менен чалып, сенин тестиңди даярдап атам. Эртең бүрсү күнү барып мага квитанция жөнөттү. Ушул квитанцияны көрсөтүп, Аквалабтан любой лабораториясынан барып туруп тестиңдин жыйынтыгын алып аласың деди. Анан ошол жыйынтык бул мөр басылган. Анан кийин Аквалабтын лабораториясына барып эле ушул жыйынтыкты алдык. Эч кандай суроо болгон жок. Кадимки эле WhatsApp'тан жөнөтүлгөн сүрөттү көрсөттүм, чыгарып беришти. Анан эле жетекчилигин чакырдык. Мына ушул тестти биз ушундай жол менен алдык, бизге комментарий бергиле деп. Виктория аттуу айым чыгып, бизди имараттын ичине кирип, мындай камераны өчүрүп коюп сүйлөшүүнү сунуштады да. Жүргүлө, мен силерди азыр жетекчилик менен тааныштырам. Алгач жөн эле кофе үстүндө тааныша алалы деди да. Мы хотели бы все это как бы зафиксировать. Нет, сейчас пока не нужно, прошу выключить. Съемканы пока кое турсун. Может, тогда выйдет? Мы не будем заходить, чтобы на улице. Удобно, мы вас пригласим, там уже они сейчас все вас ждут. Нет, нам просто съемки нужны, нам как бы... Можно потом, вы познакомитесь, обсудите, если разрешат. Ошо менен биз кирип кеткен боюнча көргөн жокпуз, жетекчиликке биздин үнүбүздү жеткиребиз деп кеткен боюнча чыккан жок. Бир маал деле мага кайдан жайдан бир номерден Аквалабтын лабораториясынын жетекчиси чалды. Ирина Цопова деп өзүн тааныштырды. Алгач баягы материалды чыгарбай турууга эч ким имаратта жок эле, биз эч кимибиз комментарий бере албайбыз, күткүлө деп койду да. Макул, эртесин келели күткүлө десеңер деп, ошо менен эртеси күнү ошол Ирина Цопова айым менен жолуктук. Алгач камераңарды өчүргүлө, биринчи сүйлөшүп алалы, башка нукта бергиле. Кандайча башка нукта? Мен да түшүнгөн жокмун. Кандайча башка нукта деп күлүп сурадым. Кандай ушун башка нукка бурса болобу депчи десем, эми силер журналистсиңер да буну унутуп эле койбойсуңар, бу пандемия бүткөнчө деп бизге ушундай сунуштарды берди. Азыр угуп көрсөңүз болот. Поднимется людская масса, и все будут кричать: Аквалаб это плохо, закройте. Закрывают Аквалаб. Поэтому у меня к вам просьба, давайте это подадим, но с какой-то другой подачей. Как? Ну, вы журналисты, подумайте и подскажите. Бирок чынында алар ушул жасалма тестти өзүнүн кызматкери жасаган мойнуна алышты ошондо? Мойнуна алышты. Биз ага күн мурун кайрылган күнү эле булар өздөрү ички иликтөөнү жасап, ким экенин аныкташып, жумуштан айдоого жетишиптир. Ошондой деп маалымат беришти. Мага Ирина Цопова айтты, көрсөттү. Да, верно. Сотрудник вел себя не в соответствии с должностными полномочиями, не выполнил все инструкции, которые приписаны ему при выполнении данной процедуры. Сотрудник отстранен от работы, его документы будут переданы в правоохранительные органы. Буларда лабораторияда маалыматтык компьютердик система иштейт экен. Эч кандай журнал жок дейт, эч кимди журналга каттабайбыз. Аймактардан келген материалдар дагы ошо компьютерде эле сакталат. Ошон үчүн бир эле ушул медайым ушунча ишти жасап койгон. Ошон үчүн биз аны жумуштан айдадык деп бизге ушундай интервью берди.
Албетте муну тиешелүү органдардагы терең талдап териштириш керек деп ойлойбуз. Анткени бул чынында эле улуттук коопсуздукка байланыштуу маселе. Кыргызстанга ошол коронавирустун түрдүү штамдары кирип келип атпайбы? Кайдан десек көрсө, мына ушундай жасалма тест аркылуу Кыргызстандын булуң бурчунан чек араларынан кирип кетиши мүмкүн экен да. Мээрим чоң рахмат сага. Абдан ары бери барып жасаган мээнет короткон иликтөөң үчүн мындан тийиштүү органдар жыйынтык чыгарат деген үмүттөбүз.